Орусияда жаңы унаалардын баасы кескин көтөрүлдү. Бул тууралуу орус басмалары жазышууда. Маалымат кылайык, унаалардын баасынын көтөрүлүшү, рублдун арзандашы жана Украинадагы кырдаалдан улам Орусияга каршы киргизилген санкциялар себеп болууда. Өз кезегинде Автостат аналитикалык агенттигинин жетекчиси Сергей Целиков жаңы унаа сатып алам дегендер автосалонго барууну кийинкиге калтырбаш керектигин баса белгилеген. Албетте, эгер жаңы унаа сатып алууну пландап жаткандар болсо, тез арада сатып алуу керек эми, албетте унаа арзандабайт деген Селиков. Мындан тышкары, Орусиянын база басылмасы автосалондордо унаалардын баасы кескен кымбаттаганын жазды. Укмуштуудай жаңы баалар. Москванын автосалондору автоунаалардын жаңы баасын көрсөтүү менен элди таң калтыра баштады деп жазылат аталган басылманын маалыматында. Москвадагы автосалондордо унаалардын баасы учурда төмөнкүдөй. Hyundai Solaris 2 миллион 750 миң рубль, Hyundai Elantra 4 миллион 434 миң рубль, Hyundai Creta 4 миллион 145 миң рубль. Украинанын армиясы карапайым калкты калкан катары колдонуп жатат. Мындай пикирин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдиргенин РИА Новости басылмасы жазды. Турак жайлардын короолоруна, мектептер менен балабакчалардын жанына бир нече ракеталык системалар, мылтыктар, ири калибрлүү минометтор коюлган деген министр. Ал ошондой эле орус жоокерлерине жана офицерлерине көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Мындан тышкары, Шойгу атайын аскердик операция Орусияны батыштан келген коркунучтан коргоо зарылдыгы себеп болгонун белгилеген. Биз үчүн эң башкысы Орусияны биздин өлкөгө каршы күрөштө Украина элин колдонууга аракет кылып жаткан батыш өлкөлөрүнүн аскерий коркунучунан коргоо деген Шойгу. Ошол эле учурда министр Орусия Украинанын аймагын басып алууга аракет кылбастыгын баса белгилеген. Армия карапайым калктын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык чараларды көрөт. Соккулар аскердик бутага жана жогорку тактыктагы куралдар менен гана жасалат деген ал. Орусиянын Москва шаарында Тажикстандын суроо талабы боюнча Замирбек Тосматов аттуу кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу элчиликтен билдиришти. Мекемеден билдиришкендей 23 февралда Тажикстандын кайрылуусу менен Москва шаарынын полициясы тарабынан кыргыз жараны Замирбек Тосматов кармалган. 25 февралда элчиликтин кызматкери полиция бөлүмүнө барган. Анын жүрүшүндө анын кармалгандыгы тууралуу факты тастыкталды. Бар болгон маалыматтарга ылайык, кыргыз жараны Тажикстан Республикасынын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Орусия Федерациясынын аймагында болгон. Кыргыз жараны Замирбек Тосматовго карата козголгон кылмыш ишинин бурмаланганын, ошондой эле ага кылмыш жасаган деген айыптын негизсиздигин жана мыйзамсыздыгын тастыктай турган документалдуу ырастоо күтүлүүдө деп билдиришти элчиликтен. Элчилик тарабынан жогорудагы маселе боюнча комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Буга чейин 24 KG сайтына Тосматовдун бир тууганы кайрылып, энесинин күнөөсү жок экендигин айтып, бийликтен жардам сураган. Анын айтымына караганда, алар Баткен районунун Ак Татыр айылынын тургундары. Тажикстан тарап Замирбек Тосматовго 2019 жылы болгон чек ара чырында катыштыгы бар деп издөө жарыялаган. Бирок эдиси 2017 жылдан бери Москвада экендигин билдирген.